Астордук айтсаңыз, ошол Бишкек шаарында коомдук транспорттордун жол акысын көтөрүү боюнча сунуштар коомдук талкуулап атат. Бүгүн эмне болуп атат? Эл эмнени талкуулап жатат? Негизи бул жанагы эл коомчулук туура түшүнүш үчүн айта кетиш керек. Кечээден бери катуу талкуу болуп атат. Бул бир гана жанагы проект, биздин документибиздин жаңыдан иштелип чыгып аткан документтин проектиси. Бул азыр экономика министрлигине жөнөтөр астында турабыз. Биз баягы документти иштеп чыгып, экономикалык баягы жанагы анализди жүргүзүп, бүт жанагы транспортко болгон чыгымдын баарын эсептеп, кирешесин эсептеп, анан кийин тарифти эсептеп чыгып, Минэкономго жөнөтөбүз. Минэкономдо өзүнүн тийиштүү процедураларын жүргүзөт. Анан кийин ушул документ, ушул бойдон кабыл алууга тийиштеген тыянак берилгенде гана шаардык кеңешке сунушталат. Шаардык кеңешке сунушталгандан кийин дагы тезинен кабыл алынбайт. Ал баягы жана коомдук талкууга алып чыгып, бир ай сайтка илинет. Ошол сайтта илинип турган кезде коомчулук өзүнүн сунуштарын ушул документтер боюнча ээн эркин берсе болот да. Ар бир сунуш четке кабылбайт, тиги ар бир сунуш комиссия менен каралып чыгып, анан кийин финальный документ шаардык кеңештин кароосуна берилет. Бүгүн коюлуп жаткан баалар 21 сом, кечинде 32 сом, жана кичи автобустар үчүн, троллейбустар үчүн 15 сом деп көрсөтүлүп атпайбы? Булар ушул кайсы аргументтер менен аныкталган? Эмне үчүн 20 сом эмес, эмне үчүн 18 сом эмес, 21 сом деген суроолор болуп атат да. Бул мындай да, баягы жана терең анализ жүргүзүлгөн. Ар бир баягы акыркы бир жылда гана өзүңүздөр деле байкасаңыздар болот, чоң өзгөрүүлөр болгон. Баягы күйүүчү майдын көбүн эсе баягы дизель топливосунун, баягы солярканын кескин түрдө өсүшү, баасын, унаа тетиктеринин баасынын кескин түрдө өсүшү ошого түзмө түз баягы жана чоң таасир этти. Мисалы айта кетсек, былтыр 21-жылы 28-сентябрда жаңы тариф кабыл алынып атканда солярканын баасы 38 сом болчу, 1-ноябрда 41 сомго өскөн. Бүгүнкү күндө 75 сом, 76 сомго чейин чыгып атат. Акыркы жолу 15 сомго жол керек көтөрүлдү да. Ошондо ушул күйүүчү майдын баасы канча болчу? 38 сом болчу. Акыркы 15 сомго көтөрүлгөн. Көтөрүлгөн. Ошо 28-сентябрда баягы сессияда кабыл алынган ошол тариф 15 сомго көтөрүлүү. Ошондо солярканын баасы 38 сом болчу. Бул ачык баягы жанагы интернет булактарында бүт жерде бар. Өзүңүздөр деле текшерсеңиздер болот. 38ден мына бүгүнкү күндө 75-76га чейин 2 эсе көбөйүп атат. Бул кырдаалда биз сөзсүз түрдө айдоочулардын да кызыкчылыктарын коргоп, баягы өзүбүздүн сунуштарыбызды беришибиз керек. Максатыбызда көбүрөөк баягы элди тынчсыздандырганы, көтөрсө деле мейли, бирок жүргүнчүлөрдүн дагы шартын карабайбы деген маселе дагы болуп атпайбы? Баягы маршруткада кишилер тыгылып жүрөт, троллейбус, автобустардын эле мындай көпчүлүгү баягы эскирип келген, салондору жакшы эмес дегенде. Эң туура. Баягы өнүккөн мамлекет, бүт дүйнө жүзүн карап көрсөк, бул жана транспорт, жүргүнчүлөр ташуу тармагы өзү мындай пайда алып келе турган тармак эмес. Бирок ошол жерден бир кандайдыр бир өнүгүү же бир сервистин баягы жакшыртуусун кааласак, биз сөзсүз түрдө жакшы тариф коюшубуз керек. Тарифи жакшы болуп, кирешеси бар болуп турса, өзүнөн өзү автопарктагы. Сиздер сунушта барбы ошондой баягы? Мен азыр тариф көтөрүлөт, бирок айдоочуларга мындай шарт коюлат. Мен азыр ошого баратам, азыр айтып бүтсөм. Баягы жанагы жакшы, достойный тариф болсо, өнүккөн мамлекеттерде бүт эле жерде баягы жанагы обновление подвижного состава, автобустар жаңырып турат. Баягы жанагы эски уску биздикине окшогон микроавтобустарыбыз жок. Биз жанагы бул тармакта өнүгүүнү кааласак, биз жанагы жакшы тарифти сөзсүз түрдө коюшубуз керек. Андан тышкары биз сөзсүз түрдө баягы жанагы субсидиялар аркылуу биздин пенсионерлер, ардагерлерибизди унутпашыбыз керек. Алар мурункудай эле муниципалдык транспортто бекер эле жүрүшөт. Биз мектеп окуучуларын да унуткан жокпуз. Аларга өзүнчө проездной кирет. Алар үчүн 6 сом 40 тыйын болот бир поездканын баасы. То есть баягы жанагы бул жерде бир балансты сөзсүз түрдө табышыбыз керек. Баягы миллиондон ашык адам жашаган шаардын толук баягы жана коомдук транспорт менен байланыштуу көйгөйлөрүн биз 1,5 миң айдоочунун мойнуна илип койбошубуз керек. Биз алардын дагы үй бүлөлөрү бар, алардын да баягы жана өзүнүн үй бүлөсү менен байланыштуу жана көйгөйлөрү бар экенин унутпашыбыз керек да. Айдоочуларга кандай шарттар коюлат?
автобуска же кичи автобустарга Эми бул мындай да. Жүргүнчүдөн ашык киши албасын деген бир шарттар киреби деген. Бул мындай да. Бул мындай да. Мэрия, Бишкек шаарынын мэриясы акыркы 3 жылдан бери, акыркы жылдары 3 чоң долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Бул долбоор баягы биз бир нерсени так түшүнүшүбүз керек. Толук кандуу микроавтобусу жок шаарды коомдук транспорт менен камсыз кылуу үчүн 1,5 миң чоң габариттүү транспорт керек. Бул автобус, троллейбус, электробуска окшогон чоң транспорт керек. Ал маселени толук кандуу чечмейинче микроавтобустардан баш тарта албайбыз. Микроавтобустар демек биздин баягы жашообузда дагы 4-5 жыл биз менен болот дегенди билдирет. Эми алардын да шартын карап беришибиз керек. Сөзсүз түрдө бул жанагы баа өзгөргөнү менен сервис да оң болуш керек. Жанагынтип тыгылтып ташыбаш керек. Только по сидячим местам болуш керек. Ал жанагы документке ылайык биз жанагы жакында талкуу болгон VIP маршрутка дегенди да түшүнүктүү киргизели деп атканбыз. Анын тарифи сөзсүз түрдө башкача болот. Жана 2 эсе көбүрөөк болот. Бирок анын тейлөө жанагы схемасы да башкача болот, и подход такыр башкача болот да. Баягы жана ичинде кондиционерине чейин сиденье жана отургучтарындагы жанагы вид башкача болуш керек. Эми сервистин үстүндө иштейбиз. Шарт түзүлөт экен. Ооба, 2-3 вариант. Бул ошол документ менен бир камтылып кирет. Азырынча баягы жана Бишкек шаарынын сессиясына качан алып чыгабыз, качан депутаттар кабыл алып берет белгисиз. Бирок биз сунуш берип атабыз. Кыска жооп берсеңиз, быйыл жаңы автобустар келе белеби Бишкекке? Быйыл ноябрдын аягы, декабрдын башында уже жаңы автобустардын биринчи партиясы келет. Кайсы жактан кандай автобус келет? Кытай компаниясы менен, Зонтонг деген компания менен келишимге кол коюлду, 120 автобуска быйыл келе баштады. Ноябрда келет, э? Ноябрдын аягы, декабрдын башы деп атабыз да. Белестен автобус алсаң болбойбу? Белес менен келишимге кол коер астында турабыз. Биз өзүңүздөр билесиздер, меморандумга мен өзүм кол койгом. Баягы 5 автобус сатып алабыз деп азыр пландаштырып, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эмнеге 5, эмнеге 100 эмес? Бул жаңы компания, биз баягы жана барып производственный мощностьтарын барып көрүп келдик. Сразу эле баягы жанагы нолдон туруп эле 100 автобус курап кетерине мен мисалы терең ишеничим жок. Ошондуктан сөзсүз түрдө биздин жанагы ата мекендик өндүрүшчүнү колдоо максатында 5 автобуска келишим түзүп сатып алалы деп атабыз. Анан кийин жана шаардыктардын талкуусунан кийин, ошолордун баягы жанагы пикирлерин уккандан кийин, анан кийин жакшы болсо кийинки чоң партияларга келишимге кол койгонго даярбыз.